Ошо жашоочулардын ортосуна үй салып аласың. Ошого уруксат берген кадастрды, архитектураны, ошол убактагы жетекчилердин баарын жоопко тартыш керек бул боюнча. Сөзсүз тартыш керек. Тартканда да жестко тартыш керек. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу достор. Биз бүгүн Ош шаарындагы Алиева 190 номердеги үйдө турабыз. Ушул жердеги көп кабаттуу үй бул жерде. Бул жердеги жашоочулардын ушу бизге кайрылып арызданганын себебин эмнеден деп сурасак, себеби эмнеден дейт? Себеби ушуга окшогон, мынага окшогон кошумча болгон үйлөрдү өзүм билем деп кылып салышкан. Эми бул тууралуу документтери кандай, ким кайсыл жылы, кайсыл убакта кантип берилген, ким берген бул боюнча өзү негизи көп кабаттуу курулуш, көп кабаттуу үйдүгө ушундай кылып салса болобу жабыштырып. Андан кийин мынакей жүрсөңүздөр, азыр мен мындай көрсөтөйүн. Азыр бул жерлер ушундай кошумча болуп туруп эле үй салынган. Анан негизинен бул жерде азыр газдын турбалары турат. Өзүңүздөр көргөндөй, газдын турбалары өзү негизинен бул сыртта туруш керек да. Бул газ каалаган убакта эми бир кандайдыр бир авариялык абал болот же башка болот, ошол маалдарда ушу газды оңдой турган кантип оңдойт эми? Бул азыр үйдүн ичинде калып кеткен бул газчы. Эмне кылат эми? Газдын кызматкерлери келип үйдүн ичинен келип туруп оңдойбу? Кандай кылат? Эми ушуга окшогон бир мындай башаламандык нерселерди жыя турган, жок кыла турган мындай бир жакшына бир адамга окшоп, мындай элдердин дагы мындай назарында калбастан мындай бир жашай турган дагы убакыт келди деп ойлойм да. Азыр мен сиздерге мынакей алдын эле тартып көрсөтүп атам. Азыр мен бул дагы кошулган экен. Бул экөө ушундай кошулган. Азыр биз мына капталынан ары көздөй айланып тартып сиздерге көрсөтөлү. Азыр бул ушул Алиев көчөнүн тургундары ушунчалык бир арызданышып, биздин үнүбүз эч жакка жетпеди. Биз ушу бийлик өкүлдөрүнө дагы кайрылдык, бийлик өкүлдөрүнө дагы айттык, дедик. Эч кандай бир тыянак чыкпады. Ушинтип биздин үнүбүздү ушул жогорку жакта турган бийликтегилерге жеткирип берип койсоңуздар деп бизде ушул бир жалган айтпасам бир 6-1 жумадан бери чалышат. Эми биз бошоп мына эми келдик. Жүрүңүздөр, анда эмесем аркасындагы капталы. Азыр бул жерде мындай айтканда, бул жер эми көпчүлүктүн үйү, көпчүлүк жашайт бул жерде. Көпчүлүктүн дагы бир мындай бир оюн угуш керек, көпчүлүктү дагы ойлош керек, адам өзүн гана ойлобош керек да. Анан мен угушум боюнча бул жердеги жашоочулардын айтышы боюнча бул өзү адвокат деп айтышты. Эми өзү адвокат болсо, эми мыйзамды жакшы түшүнөт болуш керек, элдин назары дегенди жакшы түшүнөт болуш керек. Эми буну дагы кандай кылып биздин вице-мэрлер, ошо Жеңишбек Шермаматович өзүңүздүн ошо вице-мэрлерге, кол астыңыздагы кызматкерлерге айтып, ошого окшогонду тазалап, ачып, ушул жердин тургундарына жакшы бир мындай бир көрк кылып берсеңиз. Жүрүңүздөр, анда эмесем арка жагында көрсөтөлү. Арты болсо ушундай. Бул өзүнчө эле бир дача да, мындай карагандачы. Азыр эми мынакей өзүңүздөр көргөндө мындай тротуар кылып, сонун кылып салынган, жакшы. Бирок бул жерде ушул катардагы үйлөрдүн баары снос болгон, алганы алынган. Бул катарда дагы алынган. Бирок негедир ушул үй алынбай турат да. Эмнеге алынбай турат деген мындай бир суроо жаралат. Мынакей. Ушул жерди мисалы алып, булардын мындай бир жаш балдар ойной турган аянтчасы жок экен. Ушул жерге бир жаш балдар ойной турган аянтча кылса болмок. Же болбосо бир жакшынакай бир отургучтарды коюп, талдарды эгип, кечки маал ушундай келип, түшүп, ушул жерде салкында олтурганга дагы жакшы, ыңгайлуу жер болуп турат да. Азыр эми мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, мынакей. Ушул катардагылар, мына катардагылар бузуптур. Булар бузуптур.
Бул жак болсо ошондой бузулбаган. Мынакей. Бул жакты көрүп койсоңуздар болот. Эми булар деле алыныш керек болуш керек. Андан ары бул жакка карап баса турган болсок, мынакей. Мына окшогондагы мындай бир кандай бул не деп атаса болот эми муну? Веремянка деп коебу же эмне деп коет? Эми мен өзү негизи бул көп кабаттуу үйдө жашагандардын баарынын акысы бар да. Бул жерде ушул жерге чыгып, скамейкада олтуруп, же болбосо мындай бир эс алгангач бул жагын дагы көрөлү, жүрүңүздөр. Мына катарынан ушундайынан баары эле куруп алган. Эми булардыкы канчалык мыйзамдуу, канчалык мыйзамсыз билбейм, но бул боюнча ушундай нерсеге жол берген биздин мурунку чиновниктер, мурунку госрегистр, кадастр жана архитектура. Ушулар убагында ушуларга неме берген да, уруксат берген. Эми бул жерде бир эле ушул кургандарды эле айыптабастан, менин оюмча ушул мурунку архитектура, кадастрлар дагы жоопко тартыш керек. Буларга ушул жерге уруксат берген үчүн. Жүрүңүздөр, ана ошол жерде дагы бир үйлөр турат. Анан бул жерден келип, мына караңыздар эми. Мына жака кетсеңиздер, азыр мен нерсени көрсөтөйүн. Эми бул тип тосуп алгандар аз келгенсип, мынантип мына электр энергиянын мындай трансформатор деп коет, баягы чоң трансформатор экен. Эгерде бул бир нерсе болуп жабыркап, бир нерсеси күйгөн болсо, буга кантип кирет? Бул жерде кандай болгондо да пожарный ход деген болуш керек. Мына жерден айланып, мындай бир чыгып кете турган кеңири бир жер болуш керек. Эми мына жерлерди жартылайын кылып бузган мынакей. Бирок толук бузган эмес да. Эмнеге толук бузбай атат деген суроо. Эми бизде боло берет ушундай, мындай адвокат болсо, же болбосо шаардык кеңештин депутаты болсо, же болбосо дагы бир жерде мэрияда иштесе, же болбосо бир вице-мэр болуш керекпи мындай бузулбаш үчүнчү. Мынакей. Эми ушундай. Бул жердеги элдердин айтышы боюнча ушул жердин жашоочусу дейт. Ушул жердики экен, ушул жердики жанагы шаардык кеңештин депутаты деп айтып атышат. Кайсы депутат экенин азыр ошол жанагы элдерден сурайбыз. Кимге караштуу, кандай болгон? Кимдер алган бул боюнчачы? Мынакей кадимкидей эле улап, ушинтип үй салып жашап атышат. Мынакей караңыздар. Анан дагы бул жерге ушундай кылып тротуарды кылышкан. Эми бул тротуарды кылып атканда делечи, мындай да айнанып кетейин. Ушул ишти кылып аткандар. Мына ушуга окшогон нерселерди алып, тазалап, андан кийин тротуар кылып, андан кийин лоток коюп, андан кийин жанагы жашылдандырууну койсоңуздар болот эле да. Азыр эми буну талкалашат. Буну азыр бузушкан болсо, мына тротуарды дагы талкалашат да. Ошондо мамлекетке зыян келбей эмне болуп атат? Зыян келип атат мамлекетке? Мамлекетке зыян келип атат. Анан ошого окшогон мына. Ошого окшогон, мага окшогон бир дагы бир тыникеден куруп алышкан. Эми ал жер эмне болгон билбейм. Эгерде ушул катары менен алына турган болсо, мына биздин тушубуздагы тургандагы бул кандай берилген, эмне болгон, аны да билбейбиз. Эми мына караңыздар. Эми мына тротуар келатат. Мен тротуарда келатам да, мисалы мына. Тротуарда келатам. Мен келатып туруп эле азыр мен барып туруп такалып калам да. Азыр мен сиздерге ошону көрсөтөйүн. Мынакей. Азыр ушул тротуар, бул жак курулуш жанагы эле. Эми мен ушул тротуар менен өзү бул тротуарды кандай кылып салышкан? Эмненин негизинде мындай? Максат эмне бунун? Бул тротуар. Тротуарда мен басышым керек, түз басып, ушундайынан мен түз чыгып кетишим керек да.
Азыр эми биздин ошол бийлик өкүлдөрү мынакей тротуарды салганда бул жагын асфальт кылып келип туруп, мына жерге келгенде уже тротуар түгөнүп калган да. Мынакей. Мына. Тротуар жок. Мен келатам, келип туруп бул жерге келгенде мынандай дуалга келип такалам. Кылсаңар до конца кылгыла, кылсаңар до конца ачкыла. Мынакей. Келип мен ушул жерге келип такалам. Келиңиздер, бул жакта көрсөтүп коелу. Бул туштан келгенден кийин эми сиздер как мындай мамлекет катар бизде мынандай карапайым калкты башкарып аткан адам катар мына тротуарды өзүңүздөр салдыңыздар да, туурабы? Тротуарды өзүңүздөр салдыңыздар. Демек, тротуардын орду бар. Орду бар болгондон кийин мынакей. Орду ушул жерден келип туруп, так, мына. Так, мына жерде экен дарыжына. Ошондо ушул жерге чейин тротуар түзүнөн эле мынаны жарып чыгып кетиш керек. Мынакей, азыр келсең тротуарды ушундай эле алып келатып эле, мынтип түз алып келатып эле, бул жака буруш керек дагы, анан бул жак менен кетиш керек деген. Неге мынаны албай атасыңар? Эмнеге? Мыйзам баарына бирдей болуш керек да. Карапайым калктыкы бузулуп, талкаланып, тебеленип калат. Жок болуп атат, ачык эле. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бу окшогон магазиндер неге мына окшогон мындай курулган нерселер эмне үчүн ушинтип туруш керек да? Мынакей. Азыр мен тротуар менен басып келе турган болсом, мен ушул жер менен чыгышым керек болчу азырчы. Мына өзүңүздөр көргөндөй жанагы жер үзүлгөн, анан дуал башталып кетти. Неге? Эмнеге бул жерде снос деген жазуу жок? Мындай бир нерсени кылганда мындай тандабаңыздар. Сноспу болду. Баарына мыйзам бирдей. Бай, кедей, чиновник, бомуш, ким болбосун баарыбызга бирдей болуш керек деп Жеңишбек Шермаматович өзүңүз аябай безилде ушул нерсени айтып атасыз да. Но бирок сиз айтканыңыз менен бул жерде мындай бир результат жок болуп атат да. Ачык эле айтыш керек. Же сиз буну көрбөй калып атасыз, же буну сизге көрсөтпөй атышат. Эки эле вариант бар. Ошол эми анда эмесем жашоочуларга баралды дагы суроолор берели, кандай эмне болуп атат, кандай болуп атат. Ошол боюнча алардын да пикирин угайлы. Жүрүңүздөр. Эми бул урматтуу көрүүчүлөр, азыр ушул Алиев көчөсүндөгү Алиев домдун 190 сандуу домдун мындай айтканда дамкомсуз. Дамком. Чынар эжеге сөз кезекти берели. Чынар эже эмне көйгөй болуп атат, эмне болуп атат? Ошол боюнча бир биздин көрүүчүлөргө, биздин ушу бийликте турган башчыларга айтып кайрылсаңыз боло берет. Урматтуу айттыңыз. бийлик башчылар, урматтуу көргөндөр. Мен атым Чынар эжеке, бул жакта уже 15 жыл жашап атам. Үйлөрдү карасаңар, мынандай турат. Эми бул жагы жакшынакай көрүнөт, бирок нар жака барсаңар, пристройкалар уже канча жылдан бери турат. Мен лично 9 жылдан бери чуркап жүрөм, ошолорду ала албайм. Алым жетпеди, жөнөкөй адаммын. Эч ким жок. Кайнатам жок, атам жок, связим жок, акчам жок. Канча чуркап жүргөнбүз. Биз болсо бул жерде адамдар менен чогулуп, ар кандай инстанцияларга чуркап, документтердин баардыгын топтоп бергенбиз. Вторник күнү барганбыз, бүгүн да барганбыз. Ошо ишин барган жерибиз калбады. Мына карагыла, балдарыбыз турат. Машина, двор машинага толгон. Ойно турган площадка жок бизде. Бул болсо шаардын центри болуп эсептелет. Мына дом счастья бул жакта. Нар жакта МЧС деп турат. Сырттагы Алиева көчөдө мынандай чоң эми 4 полоса болот экен да. Бизде ошо биз болсо мына жакта кымчылып жүрөбүз. Мына машиналар жүрөт. Карасаңар, балдарыбыз машиналардын арасында эле калып калган. Мен балам уже 2 класс. Боюмда болгондо чуркап жүргөм ушунун аркасынан. Мына жерде, пожалуйста, пристройка бул жак. Мына сырттан да көрүнүп атат. Рустам ака деген адвокат. Телевизор өтпөй койду. Мына жерде ушу жакта дагы бир эжелер бар, сырттан дагы. Пожарный гидранттын үстүндө турат. Пристройкалары. 3-подъездде
Ал жакта Рыспек Байке деген киши бар, Калыс эже деген аялы менен. Бизди каргыштап жүрүшөт. Силер эмне бизден коркпойсуңарбы, адамдан коркпойсуңарбы деп. Бизге адамгерчилик деп. Мынантип собранияга чыгара элек десек чыкпайт. Силер ушундайсыңар, силерге боло берет деп. Нар жактан 4-чү подъезде дагы бир прокурордун үйүндө да турат. Пристройкалар. 192-де Жамал эже деген биздин депутатыбыз бар. Шайлап жүргөнбүз аны. Ошонун пристройкасы былк дебей деп турат ал жерде. Ал кайсы шаар кеңеште? Ооба, современный, настоящий, живой депутат. Турат. Мен аны билбейм. В лицо я ее не знаю. Она меня в лицо тоже не знает. Lexus менен мындай жашнакай алып нар жака барат. Пристройкасы дагы эле турат ошо жерде. Бирок биз жана артына өтүп тарттык да. Ошол катарындагылар бузулуптур, алардыкы бузулбай калыптыр да. Вот. Ошо мына Рустам аканыкы бузула элек, Рыспек Байкеники бузула элек, и Жамал эженики бул койдон турат. Жапжашнакай болуп. Майлы эми тура берсин деп, биз качан биз адам эмеспизби? Получается, у нас закон есть. Говорят, что все мы равны перед законом. А есть люди, которые равнее, чем мы. А что теперь делать? Вот наши дети растут. Что нам теперь делать? Конечно, мы жителей тоже позвали. Жители наши, естественно, боятся. Никто не хочет стоять. Вот я вышла, как всегда. Стою, опять говорю, жаман көрүнүп. Бул жерге бийлик өкүлдөрү келдиби? Мисалы, Жеңишбек Шермаматовичти көрдүбү өзү? Жеңишбек келип, баягы уже YouTube'дан чыккан, биздин үйүбүздү көрсөтүп, ошо пристройкаларды көрсөтүп, колун көрсөтүп, снос болсун деп айткан буйругуна эч ким көңүл бурган жок. Реакция кылбаптыр да. Эми келип жарым-жарымтан алып койду, заборлорду, огородторун эле пристройкалар турат. Жапжашнакай болуп турат. Анан кийин помощнигине барганбыз, помощниги жардам берип аткан. Бүгүн болсо Замир Баишевич келген, өзү келип, бир сыра көрүп, биз менен сүйлөшүп, силер каршы турбайсыңарбы деп. Анан кийин Мирлан деген УМСтин башчысына буйрук берип кетти. Понедельник келет. Понедельник бул жерде снос болот деп бизге убада берген. Понедельник дегенде ал кайсы число болгону? Ошондо бүгүн 15 май. Понедельник ошондо канчанчы? 19 май болобу? 19 майда бул жака келип снос кылабыз деп убадасын берип кеткен. Болобу, болбойбу, Кудай билет. Мен уже 9 жыл чуркап жүрөм аны менен. Эми көзүм жетпейт. Снос болсо, рахмат деп айтам. Эми чынар эже арты, ошонун артына мен өзүмчө бир ой келди да магача. Ошолордун баарын тазалап, жакшынакай кылып скамейкаларды, отургучтарды коюп да эми да. Ооба да. Жакшынакай бир дарактарды коюп, сиздер мына азыр мен мындай карасам, сиздер чыгып, эс алып олтура турган жериңиздер жок экен да. Бизде жок кандай, бир да скамейка жок. Ошонун артына өтүп отурсаңыздар, мындай бир жашылча кылып койсо жакшы болобу эле деген ой да. Опционун ой. Ошону 9 жылдан бери биз чече албай атабыз. Мына үйлөрдү карасаңыз, покраска кылайлык десек, нар жактан кире албайт машина. Анткени бул жака лиса коюш керек, ар нерсе коюш керек. Мына бардык үйлөр өзүнүн сырткы покраскасын кылып алышкан. Акчаларды топтогонбуз. Кире албай атабыз да сырттан. Нар жагынан кире албай атабыз. Ошентип эле жүрөбүз биз. Эми айласы жок сизге да кайрылдык. Пожалуйста, бир нерсе кылып бергилечи. Бийликтерге бардык. Кагаздарды таштадык. Полностью закон боюнча булар снос болуш керек. Өзү мен ойлойм, биз бул жакта вообще киришпеш керекпиз. Анткени бул закон боюнча, мыйзам боюнча өздөрү чечиш керек. Мунучу нар жактагылар, бийликтегилер. Эмнеге ал жакта отурушат? Ушуларды көзөмөлдөп, ушулар мындай мыйзам чегинде жүрүш керек да. Эмнеге мен ушинтип чыгып, балдарымды таштап, жалынып жүрүшүм керек силерге да. Силерге ушул эчтеке калбады. Ушу эң акыркы ушул нерсе да. Пожалуйста, бир нерсе көңүл буруп койгулачы, жардам берип койгулачы деп ушинтип биз жалынып атабыз. Ошондой болуп атат бизде. Карасак, жашаган үйлөрдү сүйрүп кетип атышат. Бул жакта жөнөкөй пристройкаларда, не знаю, эмнеге алардын эмеси, эмне деген сыйкырдуу бир нерселери бар, билбейм. Өздөрү мына полностью биринчи этаж бардык квартирант, толтура квартирант. Өздөрү нар жакта пристройкаларды кылып атып, ал жакта жашап атышат. Бул жакта квартиранттар подъездерин шыпырбайт, жуубайт, акчаларын беришпейт. Конечно. Азыр мен мындай карасам чынар эже, жанагы газ кеткен трубалардын баары жабык экен да. Туура. Өзү алдагы мыйзамга туура келбейт. Туура келбейт. Аны газ келип, буну айтса,
уже горгазга деле жазганбыз, канча жолу жазганбыз. Заключениябыз полностью бар. Дагы эле турат, эчтеке кылынбай. Анан бул жакта өтсөңүз, биринчи подъезден өтсөңүз, газдын сасыгы чыгат. Кадимкидей сасыгы чыгат. Утечка бар. Конечно, утечка бар. 100% утечка бар. Бир күнү, бүгүн болбосо, эртең болсо, жарылса эмне болот? А ким? Биздин балдарыбыз. Анткени өздөрү жашабайт да бул жерде. Квартиранттар жашайт. Квартиранттарга эчтеке айтышпайт, конечно. А так акчаларын алышат, полностью немен жашап атышат. Үйлөрдү сатып алышат. Бишкектен, мына жактагылар Бишкектен үй алып алышкан. Кетип атышкан, ошо жакта балдары окуп атышкан жакшы мектептерде. Бардыгын биз билебиз буну. 61-чи мектептерде балдарды неберелери окуп жүрөт. Биз кандай билебиз? Сураштырабыз. Биз бул жакта биз жашап атабыз бул жерде. Кыргызча сүйлөп кеттим. Сүйлөгөн адам. Урматтуу бийлик өкүлдөрү, урматтуу биздин мэрибиз Жеңишбек Шермаматович ушул карапайым калктын үнүн жерге таштабастан өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, ушулардын көйгөйүн эртерээк чечип бериңиз. Мынакей, жолдун акыбалы ушул чаң, баскан жериң чаң. Балдардын ойной турган жерлери жок. Биринчиден, жолдору болсо тар экен. Азыр биз бүтүн ал нерсени тарттык, аны дагы чыгарабыз, көрөсүздөр. Эми сиз ушул эфир аркылуу биздин мэрибизге дагы бир сире жакшылык кайрылып койсоңуз болот. Урматтуу мэрибиз, сиз бар экенсиз, ушу көрүп атабыз, башка жерде жапжашынакай орунга бардык нерселер келип атат. Ошого биз ишенебиз. Сиздин бийлигиңиз жетет экен, сиздин сөзүңүз өтөт экен. Ошо сиздин сөзүңүз дагы ушу жерге да келип бизди жакшынакай кылып биз деле жашайлык. Сизге чоң рахмат, чоң иш кылып атабыз, ыраазыбыз. Ошого дагы ошону көрүп биз, бизге деле и на нашей улице будет праздник деп жүрөбүз биз дагы. Заранее сүйүнүп, балдарыбызга да, балдарыбыздын деле баталары сизге да өтсүн. Рахмат сизге. Эми мындай, урматтуу көрүүчүлөр, окшогон көйгөйлөр аябай көп. Шаардын бүт ошо домдордун ортолоруна ушундай үйлөр салып алышкан. Ал боюнча да буюрса бизде аябай көп адамдар чакырып атат. Биз жетишпей атабыз. Эч кандай жетишпей атабыз. Эмнеге бизге чалып атышат? Эмнеге бизди чакырып атышат? Эмнеге деген суроо бар да. Эмнеге дегенде сиздин кол астыңыздагы замдарыңыз, бөлүм башчылар өзүнүн функциональный обязанностьын четко и ясно аткарбаган үчүн мынакей. Биз турабыз, биз келип атабыз, барып атабыз, жалынып атабыз буларга. Рахмат силерге да. Алла разы болсун. Эми ушундай, ошондуктан келиңиздер, урматтуу бөлүм башчылар, мындай бир өзүңүздөрдүн ошол биздин эсебибизден айлык алып атасыздар. Биздин эсебибизден муздак кондиционерде отурасыздар. Биздин эсебибизден сонун костюмдар кийип, галстуктар тагып чыгып жүрөсүздөр. Эми ошентип жүргөндөн кийин кичине бизди дагы мына ошол карапайым калктын дагы үнүн бир аз угуп коюңуздар. Угуп коюңуздар. Уалда калат андай нерсенин жанагы чөптү кордосоң көзгө керет дейт. Андай болбойт. Ошон үчүн урматтуу Жеңишбек Шермаматович, ушуну биз ишенебиз, сиз толук өзүңүздүн кол астыңызда. Кол астыңызда. Ошол эми Чынара эжем, эң негизгиси бизге жараткан Алла жардам берсин. Жардам берсин. Андан кийин ушул биздин бийлик өкүлдөрү жардам берсин. Бул боюнча биз көзөмөлдөп турабыз. Сөзсүз иш болобу, ошол. Рахмат, чоң рахмат. Силер да. Мынакей азыр мен турган жер ушул жанагы Алиев домго ушул үйгө кире турган жер да. Мына жер көрдүңүздөр өзү тар да. Ушу чоң жолдон келип туруп эле бурулуп туруп кирет, бул жер тар. Анан бул жерде мына ошого жаш балдар мисалы чекеде ойноп атышат. Бул жаш балдарга бул жерден басып өтө турган жер дагы мындай караганда кыйын. Кайсыл жерде ойноп атасыңар кыздарым? Ушул жерде ойнойсуңарбы? Сада болой. Ойной турган жерлиңер жокпу силердин? Мынакей. Эми ошол жерлерди чоңойтуп, кеңири кылып, мына ошол жаш балдар дагы мындай бир ээн эркин жүгүрүп, ойноп, мындай бир ээн эркин чоңоюш керек да. Эми тар жерде эле балдарды дагы таратып туруп, ошол бойдон чоңоюп калбаш керек балдар дагычы. Мынакей. Акыбал ушундай. Бул жагы эми мындай бир эсептеп берейин да сиздерге. Мына жерден эсептегенде 1, 2, 3. Мынакей, 3 кадам жол. 3 кадам жол. Бул жагында гана тротуар, бул жагында гана жанагы лотоктор гана. Биздин бул жердин жашоочуларынын балдары, кыздарын ойногон жери ушул. Мына азыр мына бир машина келип атат.
мына бир машина келгенде мен ал чекеге туруп турушум керек. Азыр эки машина мындайдан келген болсо батпайт. Бирине бири жол берип туруш керек да. Ошол эми аралыгы 3 кадам, же тротуар жок, же арык жок, же бир мындай бир шарт жок. Анан дагы урматтуу көрүүчүлөр, мен сиздерге дагы бир нерсени мындай бир көрсөтүп коеюн, жүрүңүздөр. Азыр мына тротуар деп биз жана айттык да. Бул тротуар деген түз болуп кетиш керек да. Анан түз болуп кел атып туруп эле мынакей өзүңүздөр көргөндөй 1, 2, 3, 4 кабаттуу. Бул жерде бир мейманканабы, эмне билбейм. Ушундай нерсе турат. Эми тротуар, ошол тротуар келген дагы ошо мейманканадан мындай эле өтпөстөн мейманкананы айланып өтүп кеткен да. Бизде тротуар ушундай боло беребизби? Түз эле өтсөм эмне болот? Сөзсүз айланып, же болсо стол, кээдики тротуарлар бар, бечара столба ортодо калып кетет, мындай айланып өтүп кетет. Бул столба ортодо калып кетет. Ошо нерселерди мындай кылып атканда жакшына кылып коюңуздар. Мына Исанова көчөсүндө дагы юго-востокто тарапта дагы жанагы Юсицан тушунда да бир столба ушундай тротуардын ортосуна калып кеткен. Ошону дагы алып койсоңуздар жакшы болот эле. Ошону же жылдырып коюңуздар нарычы. Ошол эми мынакей бул жагы ушундай бир 4 кабаттуу мейманкана турат. Бул жагы менен түз барып такалсаң, жанагы магазинге барып такаласың, маркетке барып. Бул жактан келип туруп кирейин десең, бул жагы жолу тар. Бул жагынан 3 кадам, жана мен айткандай эле. Жаш балдардын ойной турган жерлери жок. Ошогондорду буза тартып, артына жакшына кылып, жаш балдар ойной турган кылып, жакшына отургучтарды кылып, талдарды эгип, ушул жердин жашоочулары салкын эс алып отурса, кандай дейсиздер? Барыңыздар, мына мен ушул видеону көрүп аткан инсандар, сиздер дагы ушул жердеги жашоочулардын ордуна өзүңүздөр коюп көрүңүздөр да. Чыксаң эле мындай жолуң тар, эс алып олтурайын десең эч жериң жок. Мынтип домуңдун, үйүңдүн астына, мурдуңдун астына үй салып алган. Эми буга окшогон жерлер толтура. Кудай буйруса биз бул эле эмес. Буга окшогон жерлер толтура. Кудай буйруса ошол домдордун ортосуна салып алган үйлөр бар. Ортосуна салып алган үйлөр бар. Ал жер өзү детский площадка болуш керек. Балдар ойнойчу аянтча болуш керек. Ал жок. Парковка жок. Айланып кетейиндер, эмнеге ушунчалык эле бир немесиңер, мындай бир кантип ошону кайсы жагыңар менен ойлонуп үй саласыңар мен билбейм да. Ошо жашоочулардын ортосуна үй салып аласыңар. Ошого уруксат берген кадастрды, архитектураны, ошол убакыттагы жетекчилердин баарын жоопко тартыш керек бул боюнча. Тартыш керек, сөзсүз тартыш керек. Тартканда дагы жестко тартыш керек. Биздин мэрия кызматкерлери келип снос деп эскертүү берген экен, бирок жакшы мындай ыйманы бар адам экен бул жердин жашоочусу дагычы мынакей. Ушул жерди алып коюптур мына. Ушул жерди ушундайдан алып, ошондойнон айландырып алып коюптур. Бирок бул мен алып койдум, мына мен аткардым деп туруп, бул жагын бузбай коюп атат да, албай коюп атат. Мынакей алган жери ушул жер экен. Мамлекетке кошкон салымдары ушул жер экен да мынакей. Эми мен ушул нерсени дайым айтам да, айланайын жарандар, айланайын эли журт, өзүңүздөр билип эле кызыл сызыкка чыккан болсоңуздар, өзүңүздөр билип эле бузуп эле ичине кириңиздер. Бул жолдун акысы деген бар. Эртең бул жолдун акысы үчүн кыямат күнү аябай жооп бериш кыйын болот. Ушуну алып койсоңуздар, наоборот сиздерге сооп жазылат. Балким сиздердин атаңыздар, балким сиздердин чоң атаңыздар билбеген абалда ошол кызыл сызыкка салып алышы мүмкүн да. Алар билбей өтүп кетти. Эми алар дагы кабырда тынчыраак жатсын, жер акысын жебейли. Жер акысын мындай бир акысына кирбейли, элдин акысына, адамдардын акысына кирбейли. Айланайын урматтуу жашоочулар, урматтуу кызыл сызыкка чыккан биздин тургундар, сиздерден баарыңыздардан сураныч. Ушуну туура кабыл алыңыздар, туура түшүнүү менен ошол өзүңүздөрдүн кызыл сызыктан чыккан жериңиздерди алыңыздар. Эгерде ошол жер чында ошол жер жол салыш керек болгон болсо, аны деле алыңыздар, Алланын ыраазылыгы үчүн алыңыздар. Ошол сиздердин мындай айтканда мамлекетке салымыңыздар ошол болот. Анын ордуна мэрия компенсация беребиз деп атат. Бирок канча берет, кандай кылып берет, аны мен толук билбейм. Эми келишип, договор кылып дегендей келишим түзүп,
берсеңиздер, эми келиңиздер, эми кичине бир шаарыбызды бир аз бир оңдобойлубу? Шаарыбызды бир кеңейтпейлиби? Шаарыбызды бир жарыктандырбайлыбы? Шаарыбызды бир кеңейтип, мындай бир чоң бир кеңири дем алып жашабайлыбы? Мен эми ошол кызыл сызыкка чыгып кеткендерге мындай бир мен сиздерге акыл үйрөтө албайм. Но мындай бир айтып коеюн деп чечтим. Жолдун акысына кирбейли.